Жаңалай аймагындагы номер 42 Самат Ашимов атындагы орто мектебинин курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Аталган мектепке Баткен окуясына курман болгон Самат Ашимовдун ысымы ыйгарылды. Мектептин ачылуу аземине президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, окуучулар, айыл тургундары жана Баткен окуясынын ардагерлери катышты. Буга чейин аталган мектептин окуучулары толук кандуу билим алуудан аксап келишкен. Карантин учурунан бери онлайн окуусун уланткан окуучулар эми офлайн жаңы заманбап мектепте билим алышат. Окуучулардын сүйүнүчүндө чек жок. Онлайн алдында аябай кыйынчылыктар болду. Окуучулар окуучуну түшүнбөй, сабактарды эч бир темага түшүнбөй же кызыгуусу жоголгон маал болду. Андан кийин офлайнга биз азыр 11-класстар жана 9-класстарда гана окутканына байланыштуу калган окуучулар жаңы мектептин ачылышын күтүп, биз качан барабыз деп кубанычына койноп атпай турган маалы биз бүгүн мектебибизди ачып отурабыз. Аябай азыр айтканга сөз дагы жетпей атат. Конучубуз койнубузга батпай турат. Биринчи жолу биз 2 жатташ мектепте окуп атабыз. Буга чейинки мектебибиз мындай эски болчу. Ашар жол менен курулган ал мектеп, андан кийин. Ал эми мектеп бүткөнгө чейин 1-11-класстар офлайн эскилиги жеткен мектепте окуп жатышкан болчу. Ал тургай мугалимдер үйдө билим берген учурларда болгон. Мектепте жалпы 593 окуучу билим алат. Класс менен 1-классыбыз эски калган 2 каналыбыз болчу. Ошол жерде офлайн окушту. Ал эми мугалимдердин, ата-энелердин демилгеси менен 2-класстан 4-класска чейинки окуучуларыбыз үй-үйлөрдө окушту. Ал эми 5-тен 10-класска чейинки окуучуларыбыз онлайн окушту. Бул күндү биз аябай күттүк. Биз үчүн бул күн чоң сыймыктуу күндөрүбүз. Аталган мектептин курулушу 6 жыл мурун башталып, быйыл бүткөрүлгөн. Өз убагында бүтпөй калгандыгынын башкы себеби бюджеттин тартыштыгы болгон. Мектеп 2 кабаттан туруп, спорт залы, ашканасы менен заманбап курулган. Мектеп 225 окуучуга ылайыкташкан. Долбоор 2015-жылы жасалып башталып, ошол 6 жыл аралыгында бүгүнкү өзүңөр көрүп тургандай аталган мектеп бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлдү. 225 орунду мектеп, спорт залы менен, актовый залы жана ашканасы жана сырткы бардык благоустройствосу менен бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берүү алдында турат. Мектеп заманбап, ички жасалуу иштери, ички ажатканалары бардык талаптарга жооп берген мектеп болуп саналат. Кошумчалай кетсек, быйылкы жылы Ош облусунун аймагында 8 мектептин курулушу бүткөн. Айымкан Исралгызы, Маруф Шакиров, Ынтымак, Ош облусу.